Өткөн 2025-жыл Ош шаары үчүн чоң өзгөрүүнүн жана бурулуштун жылы болду. Шаардык мэрия кала башчысы Жеңишбек Токтурбаевдин жетекчилиги астында күн түн дебей чарбалык, социалдык жана курулуш багытындагы көлөмдүү иштер жүргүзүлүп, чоң жетишкендиктерди багынталды. Алсак, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Ош шаарынын жергиликтүү бюджетине түшкөн киришелер пландан ашыкча топтолду. План боюнча 3 миллиард 26 миллион 856,8 миң сом каралган болсо, иш жүзүндө 3 миллиард 56 миллион 740,3 миң сом чогултулуп, план 100,9%га аткарылды. 2025 жылы жергиликтүү бюджеттин киришелери 2024 жылга салыштырмалуу 559 миллион 189,2 миң сомго көбөйдү. 2024 жылы киреше 2 миллиард 494 миллион 551,1 миң сомду түзгөн болсо, өткөн жылга салыштырганда өсүү темпи 122,4% болду. Ошондой эле шаардагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана шаар казынасын толтуруучу жаңы муниципалдык ишканалар түзүлдү. Алар муниципалдык инспекция, эвакуатор, автоунааларды башкаруу муниципалдык ишканалары, муниципалдык коммуналдык кызматтардын техникалык базасына жана инфраструктурасын жакшыртуу, ишинин сапатын жогорулатуу максатында президент Садыр Жапаров колдоосу менен Ош шаарына 21 түрдүү 120 даана атайын техника сатылып алынды. Эл аралык кызматташууну жакшыртуу максатында жыл ичинде жалпы 30 расмий жолугушуу, 10 иш-чара жана 7 чет элдик кызматтык иш-сапар уюштурулуп, ар тараптуу кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Учурда кытайлык Кунлунь курулуш компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому менен биргеликте Энесай жаңы конушунун курулушу иштери жүрүүдө. Бул жылы мурда болуп көрбөгөндөй жол инфратүзүмү өнүгүп, жалпысынан 25 чакырым тротуар, жалпы 80 көчөдө 100 чакырымга жакын жол жасалды. Алсак эң ири Мамыров, Амир Темир, Көкүмбей, Касымбеков, Курункеев, Абай Кунанбаев, Алишер Наваи, Саидов көчөлөрү асфальтталып, шаардын көркүнө көрк кошууда. 2025 жылы шаар аймагында ар кандай багыттагы жалпы 78 объектте курулуш иштери жүргүзүлдү. 5 мектеп, 3 бала бакча жаңыдан курулса, 5 мектеп, 4 бала бакча толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. 4 сквер жана эс алуу бактары салынып, Алыкулов багы, Кунанбаев сквери, Достук чек арасынын кире бериши, Сайран эс алуу багы, Алишер Наваи эстелигинин алды, Бекмамат Осмонов көчөсүнүн 2 тарабы, Шаркыратма сквери, Жолон Мамытов сквери жана башкалар. 4 жаңы эстелик тургузулду. 6000 куб метр көлөмдөгү 4 дана суу кампак курулуп пайдаланууга берилсе, Ош шаарынын борбордук аянтына 95 метр болгон Алеми Достук чек ара бекетине 45 метр болгон 2 желек сап орнотулду. Шаардын ар кайсыл аймагына жалпы 50 балдар ойночу аянтчалар курулду. Спорт тармагында 5 объект, 1 коомдук жатакана, 3 саламаттыкты сактоо мекемелеринин имараттары, 10 шаардык транспорттук жана жол инфраструктурасына байланышкан жайларда капиталдык жана күндөлүк оңдоп түзөө өткөрүлүп, жалпы 32 объектте толук жасалып жумуштар аткарылды. 1971 жылы курулган Ош шаарынын мэриясынын административдик имараттын тарыхында биринчи жолу капиталдык заманбап оңдоо түзөө боюнча чечим кабыл алынып, имарат 55 жылдан кийин толук жаңыланууда. Жыл ичинде Ош шаарынын муниципалдык менчигине жалпы 103 жер тилке, анын ишинен мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен 42 мүлк кайтарылган. Мындан сырткары 5 имарат муниципалдык баланска алынып, ижара келишимдер түзүлгөн. Айыл чарба багытындагы 5 жер тилке Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү мекемелеринин балансына алынып берилди. Мамлекеттик менчиктен муниципалдык менчикке жалпы 7 кыймылсыз мүлктөр алынды. Алымбек Датка көчөсүндө муниципалдык жатакана убактылуу калкалоочу жайы жок жарандарды кабыл алуу үчүн даярдалып, 45 бөлмөгө негизинен турмуштан кыйналган жалгыз бой аялдар жайгаштырылды. Кыштын катаал шартында турак жайы жок жарандар да көңүл сыртында калган жок. 50 орундуу муниципалдык түнкү башпанек ачылып, сел саяк жарандар ысык тамак, кийим-кече жана дары-дармек менен камсыздалды. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн Оорукердик социалдык мекемесинин алдында убактылуу баш калкалоочу жай ачылды.
Ош шаарынын Борбордук бөлүгүндөгү базарларды шаар сыртына көчүрүү иштери ыкчам жүрүп, Борбордук базар Бекмамат Осмонов көчөсүндө жайгашкан жаңы соода аймагына көчүрүлгөн. Жаңы курулган Ош Борбордук базары, Жибек жолу базары, Шоколад базары, Келечек соода комплекси жана башка соода аймактары таза суу, электр энергиясы менен камсыздалып, видео көзөмөл, саркынды суу системалары, таштанды урналары орнотулган. Ошондой эле автоунаа токтотуучу жайлар ажааткана курулду. Ош унаа базары 3 айдын ичинде толук кандуу реконструкциядан өткөрүлдү. 2025 жылдын июль айынан декабрь айына чейин ишкана 63 миллион 716 миң 337 сом киреше чогултту. Ага чейин айына болгону 2-3 миллион сом чогултулуп, калганы жеке чөнтөктөргө түшүп турган. Буга чейин кең сай конушу каралбай, инфраструктурасы жок эле. Шаар жетекчилигинин аракети жана демилгеси менен таза суу, суугат суу, электр энергия, жол маселелери чечилди. Жаңы конушта мектеп, бала бакча жана ипотекалык үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Бул конушка улай Ош шаарында жаңы Энесай конушу пайда болду. Бул жерде заманбап үйлөр курулуп, снос саясатынын негизинде үйлөрү бузулган жарандарга берилүүдө. Шаардык чарба жана коомдук транспорт тармагы мэриянын такай көзөмөлүндө турат. Аны менен катар эле кала башчысынын тапшырмасынын негизинде 8 миңден ашык дарак отургузулду. Алардын 6500-ü шаардагы 23 борбордук көчөгө тигилди. Жалпысынан өткөн жыл ичинде шаарга 1,5 миллиондон ашык гүл отургузулуп, 100 миңден ашык роза көчөттөрү эгилип, шаар аймагына эстетикалык жагымдуулукту тартуулай алды. Бул жасалган жумуштардын бир бөлүгү гана. Жетишкен ийгиликтер менен жасалган жумуштардын көлөмү арбын. Ош шаарындагы өзгөрүүлөргө жол ачкан. Ар тараптуу колдоого алган өлкө башчысы Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевке, жалпы Ош шаарынын коомчулугу жана шаардык мэриянын жалпы жамааты ыраазычылык билдирет.